Саламатсызбы, Талабек Дөөлөтказиевич, кереметтүү көл жегинде турабыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну алкагында ушу сиз Кыргызстандын Ордо Федерациясынын президенти катары айтсаңыз, бул иш-чаранын Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн кандай мааниси бар? Мына бул жерде көрүп тургандай, азыр Хан Ордо аталган Ордо оюну дагы жүрүп жатат. Биздин бул Ордо оюнуна азыр Тажикстандан, Казакстандан командалар келишти. Андан тышкары биздин Кыргызстандан Кыргызстан 1, Кыргызстан 2 деген командалар түзүлүп, азыр 4 команда негизинен оюн алып барып атабыз да, 4 команданын үстүндө. Сиз кандай деп ойлойсуз? Биринчи жолу Кыргызстанда өтүп атат. Анан мисалы үчүн башка Европада жана олимпиадалар бар, 4 жыл сайын ар бир өлкөдө өтүп турат. Бизде дагы ушу көчмөндөр оюну ошондой келечеги барбы? Мисалы 4 жылдан кийин Түркия болобу, же болбосо Азербайжанбы, же көчмө тарыхы бар башка элде өтүшү мүмкүнбү? Албетте, бул көчмөндөр оюнунун эң негизги максаты ушул да. Ар бир мисалы үчүн быйылкы жылы бизде Кыргызстанда именно кыргыз элде көчмөн эл болгондо кыргыздын улуттук оюндары ойнолуп атса, келелки жылдары биз Турцияда же болбосо Казакстандагы ошолордун улуттук оюндарын дагы дүйнө жүзүндө пропагандалоо. Ошону менен биз тарыхыбыз бир болгон көчмөндөр элинин башын бириктирүү, маданиятыбызды бири-бирибизге алым сабак кылып, баягы пикир алмашуу, маданият жаатында десек дагы болот да. Айтсаңыз, ошо Ордо оюнунун маани маңызы кандай? Бул адамды кандай болууга, кандай сапаттарга тарбиялайт? Ордо оюну негизи кыргыз болуп жаралгандан баштап эле ойнолуп келаткан, кылымдарды караткан улуу оюн. Манас эпосунда дагы аябай жакшы чагылдырылган. Манас атабыз чоң казатка аттанып баратып, жолдон эс алган учурда 40 чоросун 20-20дан бөлүп алып, баягы ордо аткан көрүнүштөрү көрүнөт да. Бул ордонун эң негизгиси баягы мындай атып атпайбы? Мындай атып, бул жоокердик тактикага даярдаган да. Кылыч чапканга, кадамык деп коет, ошо найзаны атканга, тоорумак деген ар бир ушул атышы чертилген ар бир ыкмасы ошол согуштук баягы жоокердик тактикага эметкен, даярдаган оюн болот да. Андан кийинки эле бер жагыбызда тарыхты карап көрсөк, Ормон менен Балбайдын элинин ордо ойногону бар. Алымбектин Кызыл Томпою деген лакап атка калып калды. Ушул кыргыз болуп жаралганы биз көчмөн эл болгондон кийин ушул оюнду ойноп келе жатабыз. Бул дагы биздин эң ордо оюну бул ден соолукка дагы аябай пайдалуу да. Бул ордону атканда, черткенде, кадаганда адамдын денесиндеги бир 300гө жакын булчуңдар багы иштейт деп багы илимпоздор ошондой далилдеп чыгышкан да. Анда эмесе маегибизди андан ары улантсак, саясий жаатында сиз мындан тышкары Өнүгүү Прогресс партиясынын Талас облусту боюнча координаторусуз. Андан тышкары ошо партияда талапкер катары дагы өзүңүздүн атыңызды коюп жатасыз. Ошо айтсаңыз, азыркы кезде Өнүгүү партиясына Талас облусу боюнча кошулгандардын саны көбөйүп баратат да. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Себеби деген мынакей, ушу Өнүгүү Прогресс саясий партиясы түзүлгөнүнө аз убакыт болгонуна карабай, 2012 жылдан бери республика боюнча дагы, анын ичинде Талас областында дагы аябай көп бир жакшы бир жумуштарды аткарды десек болот. Ошол эле айыл чарба тармагында мынакей Талас районуна тракторлорду алып барып берип атат. Андан тышкары мына биздин Кара Суу айылында бүтпөй турган спорт комплекси бар эле, ал жерди бүтүрүп берди. Андан тышкары жанагы Бекмолда айыл өкмөтүнөн бир жаш спортсменибиз ошо чемпионат мирге барган жаткан. Ошого каражат жетпей, ага дагы баягы каражат бөлүп берип, анан кийин ал балабыз ийгиликтүү азыр мынакей Европадан 5-местени алып келди. Ушуга окшогон баягы жакшы эл менен тыгыз иштешип, мамлекет кылбаган иштерди партия өзү биринчи кол сунуп элге жардам берип атканы бул бизди кубандырат да. Ошонун негизинде Таласта дагы ушу өнүгүүчүлөр бир улам күндөн күнгө саны көбөйүп баратат десек дагы болот. Өнүгүү Прогресс партиясы Таласта кайсы мисалы үчүн багыттарга басым жасайт да? Ушул айтып кеттиңиз, МТС боюнча депчи. Айыл чарба жаатында, андан тышкары дагы мына саламаттык сактоо боюнча
бул жактан кардиологторду алып барып, ошол жактан бир 300гө жакын баягы пациентти кабыл алды. Баардыгын бекер жүрөктөрүн текшерип, андан тышкары 3 айда бир жолу ошол текшерилген кишилердин ал акыбалын сурап, дары-дармектерди берип турат. Спорт жаатында айыл чарба, андан кийин саламаттыкты сактоо да көп жааттарда жакшы жардамдарды берип келатат да. Өзүңүз буга чейин саясатка аралаштыңыз беле? Мен буга чейин саясатка аралашып көргөн эмесмин. Өзүм университетти бүткөндөн кийин эле Кореяга барып аспирантураны окуп келдим. Ошондон келгенден баштап азыр өзүм жеке ишкермин. Өзүмдү ишим алып барып, дагы андан тышкары дагы мынакей 2014 жылдын февраль айынан баштап ушул Ордо оюну спорт федерациясынын президенти болуп жетектеп келатам. Ушул менин максатым, ушул биздин улуттук оюнубуз Ордону бир эл аралык деңгээлге көтөрүп чыгуу биздин максат. Саясатка аралашканын себеби азыр бизде парламенттик система болгондон кийин биз саясатка барыш, өзүң жалгыз барып саясатка барып эч бир жумуш кыла албайсың да, бир топ менен, команда менен барыш керек. Ал ошол партия, мен ушул көп партияларды карап отуруп, ушул өнүгүүнүн кылып аткан иштери, элге кылып аткан жардамдарын карап отуруп, мен өзүмдүн жүрөгүм менен ушул өнүгүү менен бир команда болуп, демек биз саясатка аралашып, бийликке барып, бир элибиздин, жерибиздин жашоо деңгээлин мындан дагы алмаштырып, жакшыртабыз деген үмүт менен ушул кетип атабыз. Негизи талас эли деле көбүнчө аймактарда мал менен, анан жер менен эле алек болушат да. Көп эле аксакалдар менен сүйлөшүп калганда айтышат, ушундай бир өндүрүштөрдү ачса, завод болобу, фабрика болобу, анткени көптөгөн жаштар макул мындай жаз, күздөр иштешсе, мындай кышында көп же болбосо жумуш жок болгондо мындай бош жүрүп калышат. Ошонун аркасынан аракештик дагы жана башка дагы зыян адаттарга да берилип кетүүдө. Ушул жаатында кандай чараларды көрүш керек деп ойлойсуз? Туура айтасыз, азыр биздин калктын, Кыргызстан боюнча калктын 85% баягы айыл чарба иштери менен алектенип, ошол менен оокатыбызды кылып атабыз да. Анан талаачылык иштери бүткөндөн кийин эле биз жумушсуз отуруп калып атат да. Жумушсуз калып отургандан кийин сиз айткандай жанагындай жаман иштерге барып, дагы башкача көрүнүштөр болуп кетип атат. Ошол себептерден биз дагы ошол айыл чарба продукцияларын алып, ошону чийкилей сатпастан, кандайдыр бир кичи ишканаларды, ошо таласта мисалы үчүн азыр фасоль, төө бурчак абдан жакшы болот. Ошону жөн эле чийкилей эле биз сатып жибербестен, ошону упаковкалап, дагы бир башкача бир кичине чакан заводдорду ачып, ошону бир даяр продукция кылып туруп, анан кийин экспортко чыгарсак, ал жумушсуздук менен биринчиден жумушсуздукту жеңе алабыз, экинчиден биз өзүбүздүн продукциябызды кымбат баага сата алабыз деген ойдобуз да. Бирок таласта фасоль эле эмес, картошка дагы бар. Бирок азыр күндөн күнгө биз байкагандай, мурун көбүнчө ылдый жагы эле фасоль эксе, азыр өйдө жагы да толугу менен өтөттүр да. Азыр картошка дагы жоголоптур. Эми таптакыр эле элдин баары эле фасольго өтүп кетсе, картошка да өндүрүлбөй калат го. Азыр баягы анткени себеби дегенде фасольдун баасы жакшы болгондуктан элдин баардыгы ошол жака өтүп кетип атат. Тескерисинче, мына быйыл картошка аябай кымбат баада болот да. Анткени ар ким өзүнө жете турган эле, өзү жей турган эле бир чакан өзүнүн огородун эле айдап койгондор бар. Кээ биркилер айдаган да жок да, фасолду сатып алып алам деп. Картошканы бизде негизи жакшы өсөт, талас өрөөнүндөчү. Ошодон мынакей чипсы болобу, же дагы башка крахмал ала турган дагы жакшы бир майда ишканаларды атса, элге абдан жакшы болмок да. Өнүгүү прогресс партиясынын Талас облусу боюнча координатору катары келерки максаттарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз, кандай таластагы негизги көйгөйлөрдү дагы чечиш керек деп ойлойсуз? Азыр бизде Талас областынын да өзүбүздүн Өнүгүү прогресс партиясынын штабы бар. Андан тышкары Талас районунда, Манас районунда бар. Ошо жакын арада, Кудай буйруса, Бакай Ата жана Кара Буура райондорунда ушул Өнүгүү прогресс саясий партиясынын бир штабын ачуу керек. Анан кийин көйгөйлүү маселелер сиз айткандай абдан көп да. Мынакей ошол эле
өткөндө эле абдан ызы чуу болду. Шыралжын деген алтын казып, ошол жактан казактар ташып кетишип атат. Окшогон чек ара маселеси, биз казактар менен суу маселеси, мына быйыл кургакчыл болду эле абдан суу тартыш болду. Ал эле эмес, сууга суу эмес, таза суу дагы. Таза суу дагы айылдар бар. Ошол айылдардын таза суу менен камсыз кылып, көпүрө маселелери, жол маселелери абдан көп да. Маегиңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.